чекесинен кармап аларды камап, 2 эсе, 3 эсе кылып туруп, төктүрүп кайра. 24 президент Садыр Жапаровдун Нарын облусуна болгон иш сапары Ат башы районунда уланды. Акыркы 5 жылда райондо жалпы суммасы 910 миллион сомдон ашкан 17 социалдык жана инфраструктуралык объект пайдаланууга берилди. 68 чакырым жол асфальттанып, ичүүчү суу жана ирригация тармактары жаңыланууда. Ал эми кардиология борбору, санариптик борбор жана заманбап мал базары сыяктуу долбоорлор сунушталып, президент аларды колдоп, келерки жылы Ат башы районуна кошумча 1 миллиард сом бөлүүнү тапшырды. Бул азыр жасалма интеллект менен жасалган гана долбоорубуз. Бул долбоорду да колдоп берүүңүздү суранат. Президент Ат башынын тургундары менен жолугушууда райондун өнөр жай өндүрүшү 4,5 эсеге өскөнүн, жолдор жаңыланып, социалдык объектилер курулганын белгиледи. Ошондой эле саламаттыкты сактоо, билим берүү жана ирригация тармактарына ири инвестициялар салынып жатканын айтып, жаңы өндүрүш ишканалары жаңы жумуш орундарын түзөрүн белгиледи. Өзүңүздөргө маалым, 2024 жылдан тарта жыл сайын өлкө боюнча 100 өнөр жай ишканасын ачууну салтка айлантканбыз. Быйыл дагы 100 өнөр жай ишканасын куруп, жылдын аягына чейин ачуу пландалган. Өткөн жылы Ат башы районунда жаңы асфальт завод жана алтын казган чакан ишкана ачылган. Буюрса, өнөр жай ишканаларынын жыл сайын көбөйүшү менен жергиликтүү бюджетке кошумча каражаттар түшкөндөн тышкары жумуш орундары да пайда болуп, жергиликтүү элдин жашоо турмушу жакшы жагына өзгөрөт деп ишенем. Жыйын суроо жооп форматында уланып, тургундар саламаттыкты сактоо, ирригация, жол турак жай жана айыл чарба маселелерин көтөрүштү. Ат башыга 500 миллион сом карап берсеңиз, мал чарба кооперативдерин түздүк. Анткени Кыргызстанда ат башчылыктар, ат башы баягы этти камсыздай турган, эттин баасын кармай турган бул биздин ат башы базары болот. Так, анда Минфиндиги айыл чарба министрлиги менен кеңешкиле дагы эмесин суммасын көбөйтүп бергенге эме кылган. Жарайт. Садыр Жапаров бул багыттагы иштер уланталарын белгилеп, фермерлерди жеңилдетилген насыялар жана техника менен камсыздоо боюнча пландар тууралуу маалымат берди. Ошондой эле бардык кайрылуулар көзөмөлгө алынарын айтты. Жыйында жергиликтүү маселелер эле эмес, жемкорлук менен күрөшүү тууралуу да кеп козголуп, өлкө башчы коррупциянын тамырын кыркууда күрөш тынбай жүрүп жатканын айтты. Жада калса саналуу күндө жемкорлукка малынган айрым атка минерлер камаларын шардана кылды. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам кылып бериңиздер суранамын. Сунуштагандар акча алып койгондор да бар. Чекесинен кармап аларды камап, 2 эсе, 3 эсе кылып туруп, төктүрүп кайра кайтарып туруп, анан жумуштан айдап коюп атабыз. Мындан ары мамлекеттик жумушка келбейсиң деп. Андай случайлар көп. Мына бүгүн эртең дагы ошондойдун 1-2 болот да. Мен мына информация маалыматым турат. Иштеп атат мына правоохранительный органдар. Өлкө башчынын иш сапары Нарын шаарында уланды. Бүгүн шаарда 43 объект бир учурда курулуп жана реконструкцияланып жатат. Ал эми Нарын районунда 5 жыл ичинде 40 социалдык объект пайдаланууга берилип, ири инвестициялык долбоорлору ишке ашырылууда. Алардын катарында Куланак КЭСи, күн электр станциясы жана кирпич заводу бар. Күндө 350 миллион сомду түзөп, былтыркы жылга салыштырмалуу 129% өсүштү көрсөттү.
Нарын шаарынын жана районунун тургундары менен жолугушууда президент ипотекалык үйлөр, маданий борбор, стадион жана башка социалдык объекттер курулуп жатканын айтты. Ошондой эле Куланак КЭСи жана жаңы өндүрүш ишканалары аймактын экономикасына олуттуу салым болорун кошумчалады. Нарын району Орто Азиядагы эң ири Нарын дарыясынын бойлой жайгашкан. Ат башы КЭСинен сырткары келечекте жогорку Нарын КЭСтер каскадын куруу долбоорлору каралган учурда Куланак КЭСинин курулуп жаткан маанилүү райондордун бири. Ошону менен бирге Солтон Сары өрөөнүндө алтын кендери, Эки Нарын өрөөнүндө темирдин запастары өтө көп аймак. Мынакей Солтон Сары кенинде алтын өндүрүү иштери башталып, жергиликтүү фонддорго каражаттар түшө баштады. Солтон Сары өрөөнүндө иш алып барган компаниялар бүгүнкү күндө 450 адамды туруктуу жумуш менен камсыз кылууда. Компания 2025 жылга карата эле 869 килограмм алтын өндүрүп, мамлекеттик бюджетке жалпы суммасы 2 миллиард сомдон ашык салык төлөдү. Андан сырткары Нарын районунун Миңбулак өнүктүрүү фондуна жылына 50 миллион сомдон сос пакет катары каражат түшүп, жергиликтүү маселелерди чечүүгө жумшалууда. Жолугушуунун соңунда тургундар саламаттыкты сактоо, таза суу, жайыттарды пайдалануу, социалдык колдоо жана сот укуктук маселелери боюнча суроолорун беришти. Президент медицина тармагын санариптештирүү жана медициналык кызматкерлердин жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча иштер жүрүп жатканын айтып, көтөрүлгөн бардык маселелер көзөмөлгө алынарын билдирди. Сот менен прокурор өкөңөр карап ушундай иштерди. Мына карачы, жалаң өкөңөрдүн ишиңер да, сот менен прокурордун иши. Сандалып эле 3 жыл, 5 жыл, 10 жылдан бери соттошуп жүргөндөрдү. Карагыла дагы адилеттүү карап туруп, чекитти коюп туруп, мына деп туруп, точканы коюп салбайсыңарбы? Калыс карагыла, адилет карагыла да, мына могу сен тарапта деп туруп, чекитти коюп салгыла да. Ошондо ушундай залдан маселелер көтөрүлбөйт да. Элдин арасында бүт баарында ушундай маселелер. Кабыл алгыла азыр, могу чыккандан кийин кабыл алып туруп, өкөңөр карап туруп, чекитти коюп салгыла. Же бул киши тарапта болсо мыйзам буяка чечип бергиле. Жок, тиги тарапта болсо тиги тарапка чечкиле дагы, уштап үмүтүн үздүрбөйсүңөр анан 10 жылда, 5-6 жылда сүйрөп жүрө бербей. Любой адамдын мээси иштеш керек да, бүт элек нерсеге кантип кол коём мен? УКМКнын сот прокуратура кызматкерлеринин кайдыгерлиги, жоопкерсиздиги адамдын тагдыры менен ойногондорубузга ошо түрткү болуп атат. Бул мындай болгон. Ушул мен кененирээк айтпасам, эки соос менен кантип бүтүрөм. Маселени кыска айтсаңыз, анан жетишсеңиз историясын айтып бересиз. Бул мындай болду. Коштөбө деген айыл бар бизде. Ошол жерде футболдук жана кичи футболдук аянттын курулушу башталган. 70% бүтүрүп калып, анан кийин жерге жаткыра турган газон эле калганда, тиги материалдарын алып келип суук түшүп калып, ал токтоп калган жумуш. Ал менин уулум да ошо как раз инспектор болуп иштеп турган келбизде, бул Нарындагы башкармалыктын. Анан ал да комиссиянын мүчөсүндө болот. Анан баардык материалдардын баары толук болгондуктан, тиги подрядчик болсо кепил катын берген, биз бүтүрүп беребиз деп. Анан ошол негизинде комиссиянын мүчөлөрү кол коюп коюшкан. Неге анан бүт электе кол коюп берет, бүттү деп? Эми ошолго менин уулум кол койбой атпайбы? Анан кол койгондордун ичинде кыл коюп атпайбы? Ал кол койбой калган себеби, ал жетекчи өсү Кочкорго командировкага жиберилген ошо кезде. Ал буйругудан турат. Сиздин уулуңуз кол койгон эмес, бирок кол койду деп күнөөлөп коюп атчы. Кол койду деп күнөөлөп. Ошолбу проблемаңыз? Ошол проблема. Эми бардыгына бардык. Сотко бардык. Райондук сот болсо мойнуңа алгансыңар деп. УКМКнын тергөөчүсү тергеп туруп, бүт эле анын жетекчи кол коюп печат басып аткан жетекчини куткарып ийип, анан менин уулумду кармап атышпайбы? Кол койбогон уулума мыйзамсыз иш козголуп атат. Карагыла, бул эгер чындап эле бул аксакал айтып отургандай болсо, бул өтө бир адилетсиз иш да булчу. Башчыларын, кол койгондорду кое берип коюп. Анан жебеген мантык акча төлөтүп, бул кишинин уулуна эме кылган болбойт андай. Түшүнүктүү. Аягында ал эми баягы экинчи жагы да бар да, көрдүңөрбү? Мына 70% бүт элек бүтүп, анан калган 30% бүт элек кезде бүттү деп кол коюп берди дейт. Любой адамдын мээси иштеш керек да, бүт элек нерсеге кантип кол коём мен? Деу бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходту ким төлөп берет мына? Мен Терек айылынан, атым Эрлан. 99-жылы транспорт министрлиги жана Нарын областык 3-пулат мекемесинин буйругу менен ДЭУ мекемесине тиешелүү 44 сотик жерди Раматылык атама сатып алган экен.
ошо 99-жылдан бери пайдаланып келебиз. 2017-жылы кафе жана 3 кишилик банкетный залы менен кредит алып, мал сатып, соода саттык кылып, кыйынчылык менен салып, бир 30 миллион, 35 миллион тегеретесинде чыгым кеткен. Эми иштейли десек, сот иштери болуп, тоскоолдук жарап жатат. Ушул күнгө чейин налог төгүп келебиз, жумуш орундарын түзүп, иш алып барып келебиз. 15 январь 24-жылы Нарын областык административдик сотунун чечими менен мөөнөт өтүп кеткендигине карабай, кызыл китепти жокко чыгарып салган. Ошол боюнча соттошуп келебиз. Ал эми 99-жылда токтом менен кадастрга каттап берүү боюнча арыз жазып барсак, кадастр мекеме каттабай жатат. Соттук иштер жүрүп жаткандыгына байланыштуу деп. Ушул боюнча сизден жардам сурап өтүнөбүз. Эмне бизнес ачтым дедиңиз? Канча вложение болду? Кафе ачканбыз, банкетный зал менен тойкана. Каерде, ушул жердеби? Ооба, Круговойдо, Актал районунун киребизде. Анан эмне проблема? Ким берген? Жер суу көзөмөл берген го? ДЭУ мекемеси берген. ДЭУнун имаратын сатып алгансыңар. ДЭУ сотко ДЭУ берип атат азыр. Прокуратура берип атат. Ошо прокуратура Кечиресиз, Казиев боюнча, ошондой. Бул ДЭУ мекемеси, дорожно эксплуатационный управление боюнчачы, ошондой жерлер мыйзамсыз сатылып кеткен мурдачы. Ошол себептен административдик сотко прокуратура кайрылып, ал мурдагы буйруктарды жокко чыгарылган. Эми анан бул кишинин салган акчасы эмне болот аяканан? ДЭУ бериптир, сатыптыр, кызыл китебим бар деп атат, колунда турат дегене кызыл китеп. Анан расходун ким төлөп берет мундан? Макул прокуратура. Мен прокуратураны деле күнөөлөбөйм эми. Да, ошол коррупция нелер саткан да мунучу. ДЭУнун башчысыбы же ошол андан жогоркуларыбы чөнтөккө урган да акчанычы. Убагында. Анан бунун убалына калып атпайсыңарбы азыр эми? 1,5 гектар жер, ошондойбу? 1,5 гектар жер, ошого сиз кайрылсаңыз? Сиз областтын жетекчилери эле карагыла. Облустук прокурор жазып атабы ошондо? Облустук жетекчилери карап, бир мыйзамдуу жолдорун таап, чекитти коюп бергиле. Бул киши да күйүп кетпесин да, кафе салгам килтейген деп атпай. Канча акча короттуң эле? 30 миллион сомдун тегерегинде, отур. Түшүнүктүү, Атам Раматылык атам ошол убакта алган, анан агыштагы 2 жыл болду көз өтүп кеткен. Карап, териштирип, анан кийин мыйзамдуу жолдорун таап, маган далаш деп.